Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Политклиника медиасыны серет берүүнү мен Айгүл Бакеева алып барам. Биз бүгүн алдыдагы шайлоо жана финансы маселелери тууралуу сөз кылабыз. Бизде бүгүн мейманда жеке ишкер, коомдук ишмер Эмил Үмөталиев. Саламатсызбы? Эмил мырза, мына парламенттик шайлоо алдыда жакындап келатат. Партиялардын шайлоо фонду 300 миллион сомго чейин болушу керек экен. Мындай капитал кайдан топтолот? Бул акча азбы же көппү? Эми ал салыштырмалуу да, көппү же азбы? Ал 300 миллионго чейин болушу мүмкүн дегени маанилүү, бирок түп тамырынан мындан дагы башкача жолу бар деген маалыматка ээбиз да. Буну партиялар өздөрү топтош керек беле, же болбосо шайлоо мүмкүнчүлүгүн жалаң байлар же болбосо коррупционерлер утуп кетпесин деп элди ойлогон, эл арасында жүргөн, анча чоң каржыга ээ болбогон адамдар дагы катыша алсын деген шартта бизден далай канча бай өлкөлөр, Германия, Жапонго окшогон өлкөлөр, мисалы Германияда мамлекет каржылайт, анан мамлекеттин каржысы менен ошол шайлоону өткөзүшөт экен да. Анткени бул мамлекеттин иши деген мааниси бар да. Анан бардыгына бирдей тең шарт түзүш үчүн байлар өзүнүн акчасы менен гана басып кетпесин деп. Көпчүлүк учурда андай шартта жөн эле байлар эмес, ошо коррупцияга умтулган күчтөр утуп кетиши мүмкүн, же болбосо ээлеп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул көппү азбы, ал салыштырмалуу нерсе. Андан дагы кызыктуу маселелердин бири ал ошо ким каржылайт, же ошол катышуучулар каржылаш керекпи, же болбосо мамлекет баарына тең шарт түзүп бериш керекпи деген маселелер дагы талкууланыш керек да. Азыркы учурда ушу 20-сына чейин шайлоо укугуна ээ болуш үчүн ар бир партия, катталган партия, ЦИКке өзүнүн тизмесин тапшырган партия тизмеси менен бирге өзүнүн депозитин 5 миллион сом тапшырыш керек экен. Бул дагы көп учурда айтылып атат, мындай кулакка салчу нерсе, өтө бийик депозит деп. Муну киргизип атканда саясатчылар баягы бекер постчулар, калп эле шайлоого катталгандардын санын кыскартыш үчүн баягы жөн эле аны эч кандай мындай толук элдин ишенимине таянып анан аракет кылабыз дебей эле, жөн эле ошол шайлоого катышып бир өзүн таанытып, же болбосо өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн башкаларга сатыш үчүн ошондой арасынан кошулуп кеткендерди көбөйтпөй азайтып салабыз, ошон үчүн депозитти бийик кылалы деген шылтоо болгон. Бирок бул шылтоо экен, азыркы учурда көрүнүп турат. Ал депозит эгерде ошондой эле болсо дагы, ошол аргументти эске алганда дагы, ал мындай символикалык эле түрдө болсо ошол эле жетиштүү болмок. Жанагы туруктуу ниети болбогондорду чектеш үчүн. Бүгүнкү учурда 5 миллион сом бул көп акча топтобогон, урдабаган, коррупцияга аралашпаган, таза ниет менен катышкым келет, мен жаңы билимим, жаңы сунуштарым бар деген аракет кылгандарга бул өтө бийик чектөө болуп калыптыр, өтө бийик босого болуп калыптыр. Ал бүгүн көз көрүнө. Ошентип бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө катышыш үчүн кандайдыр бир чоң акчага ээ болгондор гана мүмкүнчүлүгү бар экен. Көпчүлүк учурда ал чоң акчага ээ болгондор, мисалы сөзсүз түрдө бай эмес, алар коррупцияга аралашкандар, ууруга аралашкандар көпчүлүк учурда. Ошондой бир башка бир коркунучка биз дуушар болуп калыптырбыз. Акча каражаты жок, бирок мындай интеллектуалдык деңгээли бийик адамдар ушу кантип парламентке келе алышат? Мындан ары биз ушул чектөөнү ылдыйлатышыбыз керек. Бул калыс шартты орнотпойт экен. Ол ошол билимдүү, жаш, анан байып кете элек, же болбосо байыйын деген деле ниети жок, бирок кызмат кыла алам, элге кызмат кыла алам, өзүмдүн билимимди элге арнай алам дегендер мындай чектөө менен эч качан катыша албай калышат. Ошон үчүн муну сөзсүз түрдө ылдыйлатыш керек же жокко чыгарыш керек. Бизде азыр мындай бир кырдаал болуп турат. Буга чейин кулдук маанайдагы кармалган эл өзүнүн катышуусуна, өзүнүн добушуна, өзүнүн саясаттагы эркине эч ишенбей
буга чейин тоталитарлык мезгилде үстүртөн гана айдалып келген шартта жашаган эл жасалма саясий шартта бирок өзүнүн эркинен, өзүнүн добушунан эчтеке таасир этпегенине ишенип, көнүп, үйрөнүп калган эл өзүнүн добушуна таянч эмес. Анан өзүнүн добушун оңой эле сатып жиберчү. Аны менен бирге өзүнүн келечегин, өмүрүн, анан болор мүлктөрүн, ишкерликке же болбосо турмушунун оңдоп кетүүгө шарттарын дагы сатып атканы менен ою да болгон эмес. Анткени ишенч эмес. Анан эгерде ушундай авторитарлык режимдер күчөп тура берсе, эл ошондой деморализation деп коет, эрки ылдыйлап мындай өзүнө өзү ишенбей, үмүтү үзүлүп кала берет дагы. Анан кийин болору болсун, мен болгон колумдун астында болгон 1000 сомду, 2000 сомду алып калайын деп сатыла берет. Коомчулук анан саясий лидерлердин арасынан чынчыл иштегендери элге үмүт бере алса, анда эл өзүнүн добушун коргоп калат. Өзүнүн добушуна ишенип, өзүнүн добушун бергенге аракет кылып, өзүнүн үмүтү менен кошо добушун бирдей көрүп, ошо добушунун аркасынан үмүтү корголооруна көзү жетип калат. Ошондой шартта элдер өздөрү салым кошот. Саясий эркин жана саясий мүмкүнчүлүктөрүн жана келечегине керектүү таасири тие турган чечимдерге өзүнүн ордун, өзүнүн добушун коргоп калыш үчүн ошондой жерлерден кошумча кылган элдер өзүнүн катышканы менен бирге өзүнүн эркиндигин жана эркин жана намысын коргой билишет экен. Ошентип өнүккөн элдердин тажрыйбасын биз көрүп турабыз. Кыргыз эли дагы ошондойго жакындап келатат окшойт. Азыр мына мисалдар пайда болду. Буга чейин ошончолук теги уурлар, коррупционерлер өзүнүн кошумчасын берип бийликке өтүп кетишчү. А эл анчалык андай мүмкүнчүлүккө же андай эркиндикке ээ боло элегиле. Быйыл биринчи жолу калың партиялар ушу элден акча, каражат сурап кайрылышты го. Ооба, ошол элге кайрылып, эгерде ишенсеңер, эгерде бизге ошол тапшырманы бергиңер келсе, кошумчаңарды бизге бергиле, тапшырмаңарды бизге бергиле, үмүтүңөрдү үзбөй тургула. Мындан ары биз аркылуу ошол чечимдерге жана саясатка катышууңарды бекиткиле деп кайрылышып атат окшойт. Мунун аркасынан дагы көрө туралы канча киши ишенип жана ошондой шартты колдонуп жана ошого үйрөнүп кетеби, же болбосо аны билген, аны үйрөнгөн адамдар аз болуп, калгандары кайдыгер мамиле кылып койсо, анда дагы бир тескери бир тажрыйбага ээ болорбуз. Олигархтар ошо шайлоого акчаларын жумшап атат да, булар ошончолук байбы? Эмне үчүн алар ошол шайлоого акчаларын жумшап жатышат? Бул эч качан ооба бай болушу мүмкүн, бирок акча бул кайсы бир топтолгон мүлктүн эсептелген, өлчөнгөн бир көлөмү да. Бирок түп тамырынан башка кишилердин көйгөйүн, мукташтыгына жооп таап, бир продукт же тейлөө кызматын аткарып, башка адамдардын мукташтыгына жоопторду таап, иш кылып, же болбосо тейлөө кызматын кылып, анан ошол адамдардын өз ыктыяры менен берген акчасынын топтолгонубу, же болбосо бул коррупцияга аралашып, же уурлукка аралашып, башкалардын мүмкүн бутун тосуп кайра көпчүлүктүн анан өзүнүн гана ишине жол ачып, бийликтин жардамы менен ошентип байып кеткен мүлкпү? Аны дагы териштириш керек. Аны толук көзөмөлдөгөнгө биздин толук күчүбүз жетише элек коомчулуктун. Бара-бара жаңы бир кадамдарга үйрөнүп келатат окшойт коомчулук. Анан ошондой топтолгон, ыплас жол менен топтолгон байлык коркот. Ошону жоготуп коем, же болбосо бийликти жоготуп койсом, ошондой топтоо жолун дагы жоготуп коем. Же болбосо муну бирөө бир күнү келип туруп териштирип мени жоопко тартып коюшу мүмкүн деп. Анан ошондой топтолгон акча коркок болот дагы, ого бетер 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе бийликке уңтулуп калат. Анткени бийликтин күчү менен ошону же уланткысы келет, же болбосо бийликтин күчү менен коргонгусу келет. Элдин эркин добушун тартып алып, анан кийин кайра
2 есе, 3 есе, 5 есе аны көбөйткөнгө аракет кылышат. Анткени элдин эрки, адамдын добушу андан кымбат турат. Бирок ар бирөөбүз ошого үйрөнө элекпиз да, биздин добушубуз добушубуздун баасын келечекте биле билбей, ошондо эмнеден айрылып атканыбызды биз толук түшүнө албай, анткени биз Советтер Союзундагы тоталитарлык системада жашаганда өз мүлкүбүзгө ээ болбой, жана коомдук мүлккө тиешебиз жок болуп, баардыгыбыз тең кайдыгер мамиле кылып калган шартта жашаганбыз. Мен бала кезимде эсимде бар, айылдагы жашаган адамдар ар бирөөнүз эле колхоздун бүлдүркөнүн же болбосо колхоздун мүлкүн ар кимиси деле уурдагысы келген эмес. Бирок эгерде айылдан бир экөө чыгып уурдап атса, аны көрмөксөн болуп коюшчу. Анткени ал эч кимдики деп эсептелчү эмес. Ким ошого барса, уурлукка барса, ал уурдаса уурдай берсин, бизге тиешебиз жок дегендей көңүл бурушчу эмес. Шаарларда деле ошентип курулуштардан баардык уурдабаса дагы 20-50-үнүн арасынан бир экөө уурдаса, аны көрмөксөн болуп коюшчу, көпчүлүк учурда көп уурдалчу. Ошол уурдалган нерселерге кайдыгер мамиле кылчу эл, анткени мамлекеттик мүлк эч кимдики деп эсептелчү да. Мамлекет анткени элди катуу кармап, бирок элдин катышуусун, элдин эркин, элди эсепке алчу эмес, элдин пикирин эсепке алчу эмес. Ошондуктан эл менен мамлекеттин ажырымы аябай чоң эле. Анан эл мамлекеттин мүлкүнө кайдыгер мамиле кылып калган. Бүгүн дагы бизге таандык, ар бирөөбүзгө таандык чөнтөктөрүбүздү коргойбуз, сумкаларыбызды коргойбуз, мүмкүн үйүбүздүн ичин коргойбуз. Бирок үйдөн чыкканда эле тиги көчөдөгү турган бактарыбыз, парктарыбыз, бу дагы бизге тиешеси бар. Кайсы бир үлүшү биздики, же болбосо биздин чогуу бардыгыбызга тиешелүү мүлктөр, байлыктар деп эсептебей эле, аны бирөө уурдап атса, бактарды кыйып атса, парктардын жерлерин уурдап ээлеп калып атышса, бир экөө чыркырайт дагы, калгандары кайдыгер мамиле кылат. Ошол бул кулдук маанайдагы кармалган элдин аң сезими өзүнүн мүлкүнө өзү ээ болбой. Мен муну айтып аткан себебим, добуш мүлк менен байланыш. Ар бир добуш ошо коомдук, жамааттык мүлктөргө, мамлекеттик мүлккө тиешеси бар. Өлкөдөгү болгон мүлктөрдүн бардыгына ар бир жарандын, ар бир добуштун кандайдыр бир байланышы бар. Ар бир добуш сатылган сайын ошол мүлктөр сатылып, уурдалып кете берет. Жок, эгерде биз кайрага кошумча кылып, анан өзүбүздүн добушубузга ээ болгонго аракет кылсак, анда биз аны көзөмөлдөп, ошол мүлктөн бизге дагы тиешелүү бир жакшылыкты, өнүгүүгө шарттарды көрө алат элек. Атка минерлер каражатты каяктан алышат? Атка минер эмес. Алар бизден өйдө эмес, бизден бийик эмес. Алар биздин көзөмөлүбүздө болуш керек. Биз аларга тапшырма беришибиз керек, жана биз аларды көзөмөлдөшүбүз керек, жана биз талабыбызды алардан сурап турушубуз керек. Эгерде биз аларды ошентип атка минер, анан кийин өлкө мамлекетти көзөмөлдөгөндүн ордуна баарыбыз тең сөзүбүздөн жаңылып, мамлекетке сыйына берет экенбиз, мамлекетти сүйүш керек деп. Мамлекетти сүйүш керек эмес, өлкөнү сүйүш керек. Өлкөдөн мурда адамды сүйүш керек. Адамды сүйүп, анан адамдардын суммасы, адамдар жашаган жерде өлкөнү сүйүш керек. Ал өлкө мамлекетти куруп өзүнө кызматын тапшырыш керек дагы, көзөмөлдөгөндү билиш керек. Булар кызматчылар болуш керек. Булар убада берип атканда ошол убадаларын жакшылап келишим катары биз кабыл алышыбыз керек. Анан келишим катары кабыл алып атканда ошолорго койгон талаптарыбызды тактаганды үйрөнүшүбүз керек. Азырынча биз ошол талапты дагы тактай албай, анан арасынан убада бергендердин арасынан бизге керектүү, биздин кызыкчылыгыбызды коргогондорду электей албай алданып кетип атабыз. Кээде жердештер катары, тууган туушкан критерий менен, дагы башка бир жолу менен алданып кетип атабыз. Биз арасынан ошо биздин ишибизге, биздин түшүнүгүбүзгө жана биздин оокатыбыздын өнүгүүсүнө коргоо сунуштарын аткарыла тургандарды арасынан тандап ала албай. Эл аралык адамзаттын тажрыйбасында
эки жолу бар. Бирөөнүсүндө элди багындырып, элди алдап, элдин добушун сатып алып, же болбосо элди алдап добушун ээлеп алгандар. Экинчи жагында элдин ишенимине ээ болуп, элдин сунуштарын топтоп, анан ошол сунуштарына аткаруу жолдорун билип, анан ошонун аркасынан ишенимге ээ болгондор. Мына бүгүнкү күндө бул демократиялык өлкөлөр, парламентаризм өлкөлөр. Мына эң кызыктуу жакшы мисал. Коронавирустун аркасынан шайлоочулардын, жарандарынын ишенимине көбүрөөк ээ болуп калгандар бул демократиялык өлкөлөр экен. Азыр демократиялык өлкөлөрдө жарандары коронавирустун астындагыдан бүгүнкү күндө ошо алардын өкмөтүнүн көргөн иш чарасына жана аракетине ишенимдери өйдөлөп, азыр кайра тыкыз мамиледе болуп, ошондой шартта болуп атышыптыр. Анын арасынан эң бийик деңгээлде ишеним, өкмөтүнө ишеним ыйгырган өлкөлөр айымдар өкмөтүн жетектеген өлкөлөр экен. Көбүнчө Скандинав өлкөлөрү, Түндүк Европа өлкөлөрү, ал жерде көбүрөөк айымдар жетектейт экен. Ошол өлкөлөрдө элдин жана жарандардын өкмөткө болгон ишеними эң бийик деңгээлде экен. Кимде ошол ишеним мамлекетине, өкмөтүнө аябай ылдыйлап кетти, ишениши бул авторитарлык өлкөлөр, биз дагы ошонун катарында экенбиз. Бизде ажырым элдин шартты жактырбай, өкмөттүн кылган иштерине көзү жетип, нааразычылыгы көбөйүп, ишеничи менен ишеними ылдыйлап турган шартта бул ошол авторитарлык өлкөлөр тилекке каршы биз ошол тизмеге кирип кетиптирбиз. Бардар адамдар, олигархтар шайлоого эмне үчүн барышат? Алар ошол бизнесинде өзүнүн ишкерлигинде эле кала бербейби? Эгерде демократиялык шарт болсо, ишкерлик көмүскө экономика ылдый деңгээлде болуп, ишкерлик таза болуп, ал жерде таза ишкер биринчиден бийликтен коркпой өзүнүн иши менен гана алек боло берет. Көмүскө жол менен байыйм деген аракеттер жок же болбосо абдан ылдый деңгээлде болот. Биздикиндей өлкөлөрдө тилекке каршы 91-жылдан баштап эле ошо көмүскө жолу менен көмүскө экономиканын шартында байыгандар көбөйүп кетип, алар бир нече себеп менен бийликке умтулушат. Биринчиден, бийликсиз иш өтпөй калат. Анткени Советтер Союзунда бийликтин колунда эле бүт шарттар, бүт эркиндиктер, бүт уруксаат берүүчү мүмкүнчүлүктөр. Бүт өлкөнүн жерин, бүт өлкөнүн мүлкүн гана эмес, элге тиешелүү эркиндиктердин баардыгын колуна топтоп алып, анан ошол учурдан бери бүгүнкү күнгө чейин уруксаат берүү системасы өтө мындай чырмоолоп турат адамдардын баскан турганы. Ошондуктан кээ бир өзүнүн иши менен эле алек болгусу келген кишилер деле умтулушу мүмкүн бийликке, анткени бийликтин колунда өтө көп уруксаат берүүчү мүмкүнчүлүк бар. Ошонун баардыгынан көз каранды болбой, өзүм бийликке барып, өзүм ошол жерден уруксаат алам же бийликтин күчү менен ишиме жол ачам дегендер. Эң эле жакшылары. Бирок мындан тышкары ошол мамлекеттин мүлкү, мамлекеттин колунда өтө көп мүлк дали топтолуп тургандыктан, ошол мүлктөн барып четинен мен дагы, мага дагы бир жилиги, үлүшү тийип калсын дегендер ошо бийликке топтолуп, ошол жерден элден жашынып, бири-бири менен бөлүшүп, ошол жерден дагы көбүрөөк уурдап калганга аракет кылышат. Үчүнчүсү, бул эгерде мурдакы топтолгон мүлкү өтө таза болбосо, анда куугунтуктоодон коркуп, мыйзамсыз куугунтуктоо эмес, мыйзамдуу куугунтуктоодон деле коргонуп, ошол жерден бийликтин аркасынан мүлкүн жана өзүнүн коопсуздугун коргоп калууга шашышат. Ошондуктан биз бийликтеги байлардын арасынан ошо көмүскө топтолгон байлыгына жана ошондой шарттагы болгон коопсуздугуна коркуу шартында ошол жерге аябай жанталашып топтолушат деп дагы таанысак болот.
Шайлоодо деле ошол көмүскө акчалар жумшалып кетет деп атпайбы? Ошону кандай болтурбаш керек? Демократиядан башка эч рецепт жок. Бул адамзаттын 2000 жылдан бери ойлоп тапкан эң акыйкаттык жолу бул демократия. Демократия дегенде биз орус тилдүүлөргө жана ошол орус тилдүүнүн тегерегиндегилерге демократия деген сөздү жамандап, азыр акыркы 91 жылдан баштап бийлик баш болуп биз демократияны үйрөнөбүз, биз демократияны орнотобуз деп баарыбыз умтулганбыз. Анан кийин эле 10 жылдан кийин демократия деген сөздү жактырбай унутканга аракет кылышты. Анткени бийлик байлыкты топтой баштагандар, алар ошо демократиясыз көбүрөөк топтоо аларына көзү жетип, элден жашыра баштады. Мүлктү дагы, демократияны дагы элден ката башташты. Анан азыркы күндө эл менен ошо байыган, ыплас жол менен байыган адамдардын ажырымы көбөйгөн сайын ошол көмүскө байлыкка ээ болгондор, алар демократияны эмне кыласыңар, демократияны унуткула, демократия ал мындай тигиндей деп кара жалган нерселер менен элди демократия деген сөздөн уялууга же болбосо жаман көрүүгө ойлоп чыгарган, жамандаган калптары көп. А демократия деген бул эмне? Бул ар бир адамдын, ошол эле кыргыз адамдын деле өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, коомдук шартта, коомдук мүлккө тиешелүү, коомдук чечимдерге тиешелүү өзүнүн эрки, катышуусу жана анын сөзү, пикири эсепке алынышы. Ушунун баары демократия. Ошол адамдын катышуусун катышуусуна шарт түзүү, адамдын пикирин айылда болобу, шаарда болобу, ошол жашаган адамдардын өзүнүн жашоосуна тиешелүү эреже орнотулуп атса, ошого а кишинин катышуусун камсыздоо жана анын пикирин эске алуу жана а кишинин коомдук мүлктөрдө, парктар болобу, көчө болобу, суу болобу, тоо болобу, кең болобу, анын кызыкчылыгын ал жерден эске алуу жана анын кепилдигин берүү, кызыкчылыгына кепилдиги бар экенин орнотуу. Ошол нерселердин баардыгынын процедуралары, жолу, ирети, эрежеси ошол демократия. Ал кыргызга кантип жакпасын, жана кантип жукпасын, жана кантип ылайык болбосун. Ал эмнеге кыргыздын иши болбош керек? Эгерде кыргыз өзүн намысына ээ болом десе, анда ошол өзүнүн намысын коргош үчүн ошол эрежелер ал демократия. Таандык болсун. Жок, эгерде кулдук маанайда кала берсин кыргызым десе, анда ошентип алдап кыргызды кул кылып алып, алдап бирөө байып, бирөө жакыр жашап артта кала беребиз. Адатта өкмөт ошо шайлоо алдында бюджеттик мекемелердин акчасын бир аз көбөйтүп, пенсияны бир аз көбөйтүп, ушундай жолдорго барат да, бул дагы ошол элди сооротуунун, шайлоого катыштыруунун бир амалы да, Тилекке каршы ошондой, бирок бул эң ыплас жолдор эмес, бул ооба элди сооротуу, элдин тынчын алуу же болбосо баягы шайлоо учурундагы кызмат кыла тургандарды сатып алуу деген деле сөз жарашат. Ооба, бирок бул эң ыплас жол эмес, көбөйтсө көбөйтө берсин, андан ура такай жолдорун таап көбөйтүп турганы же болбосо ошол көбөйүшүнө реформаларды жасап, шарттарды түзүп, саясий чечимдерди, элдин кызыкчылыгына арналган саясий чечимдерди кабыл алышса, андан жакшы болот эле. Бул эң жакшы жол эмес, эң керектүү жол эмес, бирок мыйзамдын жолунда боло берсин. Бирок мындан начар нерселер көбөйүп кеткени ошонусу коркунучтуу. Жана сиз белгилеп кетпедиңизби, ошо ар бир шайлоочунун добушунун баа жеткис экенин билиш керек депчи, ошондой добушту сатпаш үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Бардык жерлерде элибиздин арасында билимдүү, өзүнүн турмушуна жооптуу мамиле кылган адамдарыбыз көп. Өзүнүн турмушуна, өзүнүн үй бүлөсүнө жооптуу мамиле куруп, турмушун куруп келаткандар көп. Өзүнүн оокатын жана үй бүлөлүк чарбасын ийгиликтүү, бирөөлөрдөн көз каранды эмес болуп,
өзүнүн оокатына, мүлкүнө, экономикалык кандайдыр бир аракеттерине ээ болуп, өзүн көз карандысыз кылып, башкалардан көз каранды болбой, өзүнүн оокатын тың жүргүзгөндөр көп. Ошол адамдар биринчи ирет кырылган 100 жыл мурда, 1917 жылдан баштап, дагы 10, 40, 50 жыл ошондой адамдар кырылып келген. Алар жашаганды билет, жана өздөрү ээ болуп, көбүрөөк көз каранды, анан кызыл террорго, пролетариат диктатурасына баш ийбейт деп ошолор биринчи ирет кырылган. Азыр эми кайрадан андай адамдар бутуна туруп келатат, өздөрүн багып, кээ бир учурларда үй бүлөсүн гана эмес, айлана чөйрөсүнө дагы алардын сунуштары, чечкиндүү демилгелери, элди чакырып бир пайдалуу иштерди жасаган жамааттык аракеттерге чакыруусу жана ийгиликтүү бүтүргөн коомдук иштери, айыл ичинде болобу, көчөдө болобу, шаарчаларда болобу, ошондой адамдардын саны көбөйүп келатат. Биз ошондой адамдарга көбүрөөк кайрылышыбыз керек дагы. Ошол адамдар айлана чөйрөсүндөгү кимге алардын пайдасы тийип, кимдин ишеничи аларга топтолуп турса, уурларга эмес, коррупционерлерге эмес, ошондой өз мээнети менен башкалардын көйгөйүнө аракет, продукты, тейлөө кызматын аткарып, анан башкалардын ошол иш аракеттерин, ошол кишилердин иш аракеттерин өз ыктыяры менен сатып алган акчанын аркасынан байлыгы тунук, таза көрүнүп турган адамдар, ошолор көбүрөөк ишеничке ээ болот. Көбүрөөк ишенимди топтой алат. Мына ошол адамдар бүгүнкү күндө эмки даражага чыгыш керек. Өзүнүн гана дене боюндагы же болбосо оокатын ордуна келтиргенин аркасынан өзүнүн үй бүлөсүнүн шартын оңдоп, өзүнүн ишканасын оңдоп, туруктуу кылып, ийгиликтүү кылып бүгүнкү күндө таанылып келатса, жана башкаларга кандайдыр бир демилгелери менен пайдасы жугуп келатса, мына ушул адамдарга кайрылышыбыз керек. Эмки даражада, андан дагы бийик деңгээлдеги коомдук жашоого тиешелүү бул саясий чечимдер, бул добуш. Бул добушка тиешелүү дагы болсо ошол жердеги мүлктөр. Кечээ эле бирөөлөр айтылып атат, жайыттар уурдалып атат деп. Шаарда парктар уурдалып атат. Айылдарда жайыттар уурдалып атат. Кинолор чыгып атат, кеңдер уурдалып атат деп. Мунун баары эмнеден? Анткени биз жалгыз гана ошо чөнтөгүбүздү, сумкабызды, жана машинебизди, жана үйүбүздү гана коргоп атабыз. Аны коргоп үйрөндүк, бирок коомдук мүлктөрдү коргогонду үйрөнө албай атабыз. Ушул айыл жерлердеги өзүнүн оокатына тың болгон кыргыздар ошолорго кайрылып, ошолордун убакыты келди. Мындан эмки өнүгүү даражасы бул саясий чечимдер. Саясий чечимдер добуш аркылуу. Ошол добушка, ошол эгерде жанагы кино тарткандарга да кайрылат элем. Силер кең деп элдин мындай эмесин ойготуп атасыңар. Бирок кең өзүнөн өзү эмес. Ал биринчи ирет добуштан башталат. Ошол кеңди коргойм десең, добушуңду корго. Добушуңа тиешелүү өзүңдүн ар намысыңды, чечимиңди жана катышууңду, бийликтеги болгон катышыңды өзүңдүн өкүлүң аркылуу болобу. Өкүлүңдү көзөмөлдөп артынан кой бербей артынан көзөмөлдөп жүрөсүң. Акыры барып туруп анан мамлекеттин чечимдерине көзөмөл болгонго жетише аласыңбы? Добушту коргош керек. Эгерде ошончолук кеңди коргообуз келсе, биринчи ирет добушту коргобушубуз керек. Добушту коргобосок, анда парктагы, жайлоодагы, кең дагы, бар тоо дагы, дөңгү дагы баардыгы тең уурдалат, урап кетет. Эгерде чын эле ошентип баягы элдин намысын ойготуп, элдик мүлктү коргойбуз десек, анда добуштан башташыбыз керек. Биз ошо бизнес менен саясат аралашпаш керек деп эсептейбиз да. Ана бирок ал авторитарлык режимдердин үйрөтүлгөн атайын мээге куюлган калпы. Ар бир адам төрөлгөнүнөн эрежеге үйрөтүлөт. Саясат менен эреженин ажырымы жок. Бул жана 1 класс менен 10 класстагы билимдин ажырымы жок. Тепкичтери бар. 1 класс
дагы башталган билим 10 класстагы же университеттеги же болбосо илимдеги билим бирок тепкичтери ким аттап өтсө, ким жетише алса бийик даражага жетет, ким жетпесе баары бир ошол тарапты көздөй өмүр бою үйрөнгөнүн токтотпойт. Ошентип ар бир адам эрежеге үйрөнөт. Инглиш тилинде, эл аралык тилде эреже менен саясат деген сөз бир сөз, полиси. Бизде эле биз кулдук маанайда саясатка аралашпагыла, бизнесмен аралашпасын, силердеги эле саясатка аралашпагыла, силер экономиканы кылгыла, силер оокатыңарды кылгыла, баягы кулдар, силер тетиги убактысы менен берилген тамакка ыраазы болгула да, анан иштегенди билгиле. Биз чечебиз дегендейчи. Төрөлгөн бала эрежеге үйрөтүлөт. Эреже менен саясат бул бир нерсе. Үйрөнгөн сайын, өскөн сайын, чоңойгон сайын ошол эреже, саясат бул эреже, бийик деңгээлдеги эреже. Ал эрежеге ар бирөөбүздүн тиешебиз бар. Ар бирөөбүз үйрөнүшүбүз керек. Ар бирөөбүз катышыбыз керек. Качан мына төрөлгөн жаштан баштап ар бирөөбүз эрежени келишим катары аң сезимибизге кабыл алсак, эреже дагы бул бирөөнүн таңулаган эрежеси эмес. Бул келишим болуш керек. Баягы эне атасы туруп алып, бас тур, момундай кыл, тигүү деген адагы кулдук маанайга түртөт. Эгерде кичинекей баладан баштап, мындай кылалычы, монтип кылып көрбөйлү. Сен тетигиндей кылсаң ошондо жакшы болот экен. Жана кылбадың белең. Аракет кылып көрсөң, могул жолуң жакшы экен, могул жолуң мүмкүн тезирээк ийгилик алып келет деп, келишимдин негизиндеги жаралган эрежелер келишим өсү эреже. Мана келишим көбөйгөн сайын, келишим бул саясат бул келишим деп ойлоп коелучу жөнөкөйлөтүп. Эгерде келишимге ар бирөөбүз катышканды үйрөнсөк, келишимге тең катышканды үйрөнүп, келишимге биз баарыбыз келип, биз туруктуу болуп, жооптуу болуп турсак, мына ошондо биз баардыгыбызга таандык саясатты орното алабыз. Баардыгыбызга таандык. Бирөө эле бийлеген, бирөө эле тейлеген эмес. Ошондуктан жанагы саясатка тигил кийлигишпеш керек, бул кийлигишпеш керек деген сөзгө алданбайлы. Ал ошол авторитарлык, тоталитарлык режимдегилер ойлоп чыгарган нерселер. Четинен тигил качпасын, бул качпасын, аялдар качпасын, дагы бирөөлөр качпасын, анан деп ошентип бөлүп, өздөрүнө гана таандык кылып, деги Лукашенкого окшоп, мен гана билем. Силерди керек болсо, кече айтты го, мени өлтүрмөйүнчө башка шайлоо көрбөйсүңөр деп койду. Беларусь бизге аябай чоң мисал. Кээ бир турмуш шарттарында алар бизден артта калган, алардын шайлоо системасы биздикинен да начар экен. Бирок бүгүнкү күндөгү элинин өз эркине, өз добушун коргойбуз деген аракетине биз мындай суктанчылык менен карай турган шартта бул элдин эркиндигине умтулуусу алданбай, коркпой, элдин өз эркине, өз намысына, өз добушун коргоо аракетине биз мындай үлгү катары үйрөнө турган нерселер көп чыгышы мүмкүн. Эмил мырза, мына жанатан бери ушу жакшы сөз болду. Сиз адамды муютуп, мындай жакшы айтып, жакшы түшүндүрүп жатасыз да. Анан ушундай кишилер, мисалы, сиз эмне үчүн шайлоого барбайсыз? Эмне үчүн аракеттенген жоксуз? Бүгүнкү күндө биздин шартта мендей адамдар эл канчалык жетиштүү талап ушундай аракеттер керек деп талап кылган же болбосо колдогон, түрткөн мүмкүнчүлүктөргө мен көзүм жете элек. Бийликтин толук бойдон бүгүнкү күндөгү орноткон эрежелери ошол адамдарды жолотпогонго орнотулган. Ошон үчүн биз ортодо жүрөбүз. Эл менен аракетибиз болушунча карым-катнаштабыз. Бийлик менен эч мамилебиз жок, анткени бийлик биздейлерди өзүнүн жанына жолотпойт. Бийлик өзүнүн жанына да жолотпойт, шайлоого да жолотпойт. Ачык айтканда ошондой. Сиздердин назарыңыздарда Политклиника медиасынын сереп берүүсү болду. Бизде мейманда жеке ишкер, коомдук ишмер Эмил Үмүталиев болду. Биз бүгүн парламенттик шайлоо жана финансы маселелери тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.